Үч атым бар менин. Бирөөлөр Саид дейт, бирөөлөр Сейит дейт, бирөөлөр Сейтек дейт. Ошто менин бир эненин колунда чоңойгом. Ал кайтыш болуп калган. Ошондон кийин жүрдүм ар жерлерде. Кызыл Каяга, Баткенге барып, короче, жумуш бар деген жерлерге эле барып, ошентип эле жүргөм. Ата-энем жөнүндө вообще маалымат жок. Мектепте окуган эмесмин, ошо. Жүргөм ар жерде эле. Кээ бирлеринин малын багып, кээ бирлеринин тогун багып дегенде. Татар киши Эгемберди деген киши экен. Ошол жерде иштеп жүрүп, ошонун кызы мугалим экен. Үйүнө келгенде күнүгө кечинде окутуп, үйрөтүп, ошентип үйрөтүп койгон, окуганды, жазганды. Андан кийин да өзүмчө жүрүп, анча-мынча там китеп, газета окуп, азыр жакшы эле окуйм. Кудайга шүгүр. Мен өзүм да Жалал Абадта жүргөндө, келинчегим экөөбүз баш кошкондо уже ошондо билдим да, баш кошкондон кийин билдим, что документ обязательный керек экенинчи. Эме алыш керек болуп калды да. Нике күбөлүк алыш керек болуп калды да. Анан ЗАГСка баргандан кийин эле сенин паспортуң керек дейт. Менде жок андай нерсе. Сен ошону жасап кел дейт. Кантип жок болуп атабыл дейт. Таң калам. Бир 2-3 ай чуркадым, ток чыкпады. Анан бирөөлөр айтышты. Короче, бирөөгө сом берсең, бүтүрүп берет экен. Там 30 000 сураган, ошо полностью бүтүрүп берем депчи. Аны алды, аны жок ошо ойдон. Аны да 1-2 жыл аракет кылып, аны токтотуп койгом, сен өлүп кетсин депчи. Кичинекейлер чоңоюп, мектепке барыш керек, садикке барыш керек болду. Алардын да күбөлүгү жок болчу да. Мен эмеден роддомдон алынган справкасы менен эле чогуу келген болчу да. Жүрүшөт болчу. Анда биз Дордойдо жашайт элек. Ошол Дордойдо балдарды коргоо бөлүмүнөн Фатима Сагитовна деген эже барат деди. Дордойдун айыл өкмөтүнө. Анан бардым Фатима эжеге. Фатима эжеге барып, Фатима эже менен учурашып, таанышып, Фатима эженин суроолоруна жооп берип полностью. Анан сурады, балдарың документтери кандай? Келинчегиң документи кандай? Айттым, балдарда эчтеке жок. Ошо кагаз эле бар. Келинчегим бар да. Бул бойдон жүрө бербейли деди. Убакыт өткөрбөй эле дагы балдарыңы келинчегиң атына жазып, күбөлүгүн ала берсин. Чтоб окуганга там дальше эмесине больница барса да керек болот, а так болбойт деп Фатима эже эметип, келинчегим чуркап ошентип күбөлүк алышкан. Жылда эле ушундай моменттерде аракет кылабыз. Жылда эле футбол да. Чемпионат мира болуп кетти. Ал сотко разын терип коет, сотко разын терип коет. Азыркы эң биринчи көйгөй паспорт алып туруп, балдардын документтерин бүтүрүп, анан могу ипотекадан үйлөрдөн болсо эгер алганга баягындай ошол адамдар ала ала турган болсо ошондон алып жашаш керек да. Мисалы үчүн бул жерден деле туруктуу жумушка кирейин деп турган болсоң паспорт керек экен. Мисалы элдер машина сашына арендага алып айдап ошентип деле жашап атпайбы. Биз деле ошентип эле десек, ага деле документ керек экен, права алыш керек экен, паспорт керек экен. Мамлекеттин жардамы да керек болуп атат, соттордон дагы керек болуп атат да. Мисалы үчүн кээ бир соттор өздөрү да билбейт экен бул кандай кылып паспорт алса болгонунчу. Азыр пока биз там квартира тапкыча чейин биякта туруп атабыз временный. Айла жоктугуна байланыштуу. Жылына кээде 2-3 квартира алмаштырып жүрөсүң. Баягы көп балалууларды көбү албайт экен. Жумуштар да нестабильный да. Болот, болбой калат. Пока тытын эле атабыз, жылыш жок. Акча табасың, продукт кыласың, кийим кечек, так, квартплат, свет, ушинтип атып эле любой эле жумушту кылып келет. Мамлекеттик жумуштан башка. Азыркы учурда эмне жумуш болсо да, главное стабильный жумуш болсо, жок дегенде айына 20 000ден акча чыгып турса, ошол жакшы да. Стабильный жумуш болуш үчүн либо бир жерде окуш керек экен, сертификат алып.